жалган айтуу эң чоң күнөөлөрдөн туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: кимде ким менин атыман жалган хадисти айткан болсо, атайлап дейт, ал тозоктон орун даярдей берсин деген. Бул хадис мутаватир хадис туугандар. Мутаватир хадис деген бир топ сахабалар ооздон оозго айтып жүргөн хадис, белгилүү. Бир топ бардыгы эле угуп жүргөн хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда сахабаларда айтылып жүргөн. Шейх Сулайман Рухайли ушу хадисти шарттап айтып атат, 87 сахаба бул хадисти риваят кылган дейт. Бул мутаватир хадис. Кээ бир илим ээлери эскерген. 5ке бул дүйнөдө эле кабар берилген 10 сахаба бар эмеспи? Ошол 10 сахаба бир ооздон айткан ушул хадисти. Дагы башка алымдар айтыптыр, негизи эле ушул бул дүйнөдөн эле 5ке кириле турган кабарланган 10 сахабанын бир хадиске бир ооздон сүйлөгөн хадистер ушул жалгыз хадис деп айтат дейт. Бул эмнени билдирет туугандар? Бул деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунда көп айткан. Сахабалар ооздон оозго ала айтып жүргөн. Бул өтө чоң аманат, чоң жоопкерчилик экенин кабар берет. Шейх Сулайман Рухайли чоң алым айтып атат, сахабалардын арасынан дагы 60тан ашык бул хадисти риваят кылган дейт. Бир дагы хадисти 60тан да ашык сахаба бир ооздон мынчалык деңгээлде риваят кылган эмес дейт. Себеби бул хадисте туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоо, сүннөттү коргоо, динди коргоо жатат.